МЧС убагында предписание берген, ооба действительно угроза бар деп. Каражатты биз бөлбөйбүз, өкмөт через Минжүйме же через аймес менен бөлүнөт да, чечилбейт эт ошончу. Же кете албайбыз, кетели десек үйүбүз жок, же салалы десек жерибиз жок, же акчабыз жок. Анан бизге деген караган киши жок. Негизи унутта калган айыл болуп эле калдык да. Качан тоо басып калганда эмне басып калыптыр дебесе, бизге эч ким карабай эле калган. Кароодон калганбыз биз. Жүз башканы айтпайт. Аны барар жерибиз жок, кеткибиз деле келбейт. Тыйын бербейт. Тыйынын бербейт. Жарылган үйлөрдөн болсо тигил үй менен бул үй эки кошуна ошо тешиктен сүйлөшкөнгө, саламдашканга дагы, аласа бересесин кылганга да ошо тешиктен болуп калган да. Же ремонт жасай албайт, же көчкөн киши эмес, же келген киши эмес, же жашап аткан киши эмес, булардын акыбалы оор болуп турат да, түшүнүш керек булардын деле акыбалынча. Өкмөт келип, биз келип кетесиңер, тинтесиңер деп коебуз дагы, же биз тараптан деле эчтеке таянак чыкпаса, жогорку органдардан да таянак чыкпаса дегендей, айыл өкмөттүн андай суммадай көчүрүп кете тургандай акчасы жок да бизде.